саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы угарман. Бүгүн 16 декабрь күнгө бейшемби. Сиз Марал радиосун угуп жатасыз. Күн чабыт программасын баштайлы. Микрофондо Бахар Хакимова. 2021 жылдын аягына чейин саламат сактоо тармагында бир катар реформалар болорун саламат сактоо министри Алымкадыр Бешналиев маалымат каражаттарына билдирген. Маалыматтарга караганда бир канча оорукана жабылып, бириктирилери айтылган. Биз ошол бүгүнкү программабызда ушул саламат сактоо тармагында аткарыла турган иштер, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча сөз кылалы деп турабыз. Бизде студиябызда саламат сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев бар. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы. Угарман жана көрүүчү, эгер сизде да суроо же пикир болсо байланышка чыксаңыз болот. 0312 68 06 06 номуру иштеп жатат. 0709 68 06 06 номурунан дагы чалып же жазып суроо узатсаңыз болот. Анда ушул алгач кебизде эпидемиологиялык кырдаал боюнча маалыматтан баштасак, учурдагы эпид кырдаал туруктуу деп айтылганы менен бул дүйнө жүзүндө тарап аткан омикрон коронавирустун жаңы штаммы жөнүндө сөз болуп атпайбы? Биздин жарандар дагы ушул штаммдын келүүсүнөн кооптонуп турушат. Вице-премьер-министр Эдил Байсалов болсо январьдын ортосунда келиши мүмкүн деген билдирүү кылды. Сизден уксак да, мисалы, ушундай кооптонуу барбы негизи эле? Саламатсыздарбы, Бахар, урматтуу радио угармандар. Сиздер менен ушул Марал радиосу аркылуу бүгүн жолугушуп турганыбызга кубанычтамын. Мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Саламат сактоо министрлигинин атынан жана өзүмдүн атыман. Чындыгында эпидемиологиялык кырдаал өзүңүздөргө белгилүү пандемия башталгандан бери, мына 2020 жылдын март айынан бери кооптуу болуп келатат. Күнгө чейин деле кооптуу, себеби коронавирус илдети азыркы күнгө чейин катталууда, оорулар биздин стационарларда жатып дарыланууда. Ошондой эле учурдан пайдаланып айткым келет. Бүгүнкү күнгө кырдаал стабилдүү деп. Мына 2 айдын чеги болуп атат. Ошондон бери стабилдүү, туруктуу абал байкалууда. Күн сайын коронавирустун катталуусу азайып, мына бүгүнкү күнгө 39га түштү. Жалпысынан 2020 жылдын башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 184 094 учур катталган. Анын ичинен 125 346 учуру лабораториялык тасталган коронавирус илдети, клиника эпидемиологик тасталганы 58 748 түздү. Эгер бүгүнкү күндөгү катталган ооруларды региондор боюнча алсак, Ош шаарында 1 учур катталды. Бишкек шаарында бүгүн 13 учур катталды. Жана 39-дун 13-ü Бишкекте, 1 учуру Ошто, Чүй облусунда 9, Ош облусунда 2, Талас облусунда 2, Нарында катталган жок, Ысык Көл облусунда 3 учур, Жалал Абад облусунда 3 учур жана Баткен облусунда 1 учур катталды. Ошол эле мезгилде ооруканалардан чыккан оорулардын саны бүгүнкү күндө катталгандардын санынан көп. Ошондой эле 16 декабрдын статистикасы. Бүгүнкү 16 күнгө статистиканы айтып атам. Бишкек шаарынан 22 оорулуу дарыланып чыгарылды. Ошто 1 оорулуу чыгарылды, Чүй облусунда 13, Ош облусунда 2, Талас облусунан 1 оорулуу, Нарындан дарыланып чыккан адам жок, Ысык Көл облусунда дагы чыгарылган жок. Баткен облусунда 2, Жалал Абад облусунда чыгарылган оорулар жок. Бирок ошол эле мезгилде дагы белгилеп кетчү нерсе, жалпы 39 учурдун 22си гана бүгүн ооруканаларга жаткырылып атат. Чыгарылгандардын саны 43. Ооруканалардын саны бүгүнкү күндө 19ду түзөт. Эгер эсиңизде болсо керек, 3-чү толкундун башталышында биздин оорулардын саны 6600ге жеткен. Ошол эле мезгилде стационарлардын саны 98 болчу. Мына 98 оорукананын 19-у гана бүгүнкү күндө иштеп жатат. Калган ооруканалар коронавирус керебеттери жабылып, өз бакытында бүгүнкү күндө иштеп жатат. Каза болгондор
тилекке каршы кээ бир жумаларда катталбайт, кээ бир жумаларда катталат. Бүгүнкү күнгө 2 каза болгон учур катталды. Бул Бишкек шаарында. ПЧР изилдөөлөр туруктуу жүргүзүлүп жатат. 2,5 миңден 5 миңге чейин. Бүгүнкү күнгө 16 числого 2452 ПЧР изилдөө жүргүзүлгөн. Медицина кызматкерлеринин арасында дагы деле болсо катталып атат. Бүгүнкү күнгө бир медицина кызматкердин арасында COVID-19 учуру катталды. Жалпысынан пандемия башталгандан бүгүнгүгө чейин 6937 медицина кызматкери ооруган. Учурдан пайдаланып мен компенсация боюнча дагы кыска маалымат берип кетсем, себеби бул маселе өтө оор болчу. Тилекке каршы акча каражатын убагында ажыратылбай, төлөнбөй калып, жылдын башында мына бүгүнкү күндө биз 1200 биздин дарыгерлерибизге 243 миллион сомдон ашык акчаны төлөп бердик. Ошондой эле дагы 350ден ашык дарыгерибиз ушул төлөмгө муктаж, төлөнүп берилүүсү керек. Биз жакын күндөрдө эле министрлер кабинетине кайрылганбыз. Өткөн жумада жогорку кеңеште да каралып, бул маселе оң жагына чечилди. Акча бөлүндү. Акча дагы 63 миллион акча бөлүнүп берсе, биз 2020 жылы, 2021 жылдын башында январга чейинки ооруган биздин дарыгерлерге, медайымдарыбызга толугу менен компенсация төлөмүн төлөп бергенге мүмкүнчүлүк болууда. Мен ойлойм, эгер акча каражаты жаңы жылга чейин бөлүнүп берилсе, жаңы жылга чейин да кутулуп кетишибиз мүмкүн. Азыркы учурда көпчүлүктү кызыктырып турган бул коронавирустун жаңы штаммы болуп атат. Бул маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндөгү бир 70ден ашык өлкөгө таралган экен. Бизге келүү кооптунуусу боюнча айтып берсеңиз дагы, бул барбы ушундай кооптуулук? Эми өтө жакшы суроо. Өзүңүздөргө белгилүү жугуштуу оорулардын чек арасы болбойт. Эч кайсы чек ара кандай гана каттуу түзүлбөсүн, бул оорудан кепилдик бербейт. Жугуп калат деп же тарап кетпейт деп. Мына өзүңүздөр байкагандай, Кытайда башталган 19-жылдын декабрында башталган пандемия бүткүл дүйнөгө тарады. Омикрон деле ушундай. Бул өтө кооптуу деп сыпаттама берилип атпайбы? Ооба, вирулентность деп коет, же болбосо таратылуусу өтө жогорку болгон штамм болуп атат. Көп адамдарга жана тез аранын ичинде жайылуусу же болбосо жугуп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда каттала элек, бирок лаборатордук изилдөөлөр үчүн биз өзүңүздөргө белгилүү ай сайын секвендештирүү үчүн Новосибирскиге вектор лабораториясына биз анализдерди жиберебиз. Акыркы жиберилген анализдердин ичинен жооп келе элек, жакын күндөрдө келсе керек. Эгер ошол анализдердин арасында омикрон байкалса, биз республикада омикрон таралды деп же катталды деп эсептесек болот. Ага чейин биз Кыргызстанда омикрон таралды элек деп билебиз. Чындыгында биздин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жумадылович Байсалов өткөндө маалыматтар каражаттарында айтты эле, январдын орто ченинде эмнеге таянып айтып атат? Бул эми айтып атпаймынбы? Бул оорунун ушул омикрон штаммынын вируленттүүлүгү же болбосо тез арада көпчүлүккө жайылуусунун негизинде айтылып атат. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү, мына 21-жылы Кыргызстанда чектөөлөр жалпы аймакта болгон жок. Ошондой эле эл аралык байланыштардын кайрадан түптөлүп, көбөйүшү дагы ушул оорунун таралышына өбөлгө түзөт. Ушундай себептер менен биз деле, биздин эпидемиологдор ушундай маалыматтарга таянып, кооптонуу бар деп эсептейбиз. Менимче биздин вице-премьерибиз деле ошого негиздеп туруп, январдын орто ченинен омикронун Кыргызстанга келүүсүн болжолдоп атат. Эгер келип калса, кандай дарыланат? Мисалы, ал кандай шарттарды түзүүнү талап кылат? Дагы карантин болбойбу? Ушундай дагы кооптуу суроолор бар да.
акыркы ушу илимий биздин ишмерлердин эл аралык маалыматтарга таянсак, таралуусу жана тез таралуусу, вируленттүүлүгү жогору болгон менен бул оорунун башка штамдарга караганда бир аз жеңил өтүүсү байкалууда деген маалыматтар бар. Ошондуктан биз деле күтүп атабыз, эми жеңилирээк өтсө керек дегенчи. Ошондой эле билесиздер, вакциналаштыруу, эмдөө иштери азыркы күндө бир топ жакшы жолго коюлду. Мына бүгүнкү күнгө биздин республика боюнча 1.174.295 жараныбыз биринчи эмдөөдөн жана 958.447 жараныбыз экинчи эмдөөдөн өттү. Бул деген баягы биздин максаттуу пландагы жарандардын санынын 50%-на жакындады деп эсептесек болот. Ар бир жаран вакцина алган бул коронавируска туруштук берет, оорубай калат деген кепилдик берилет. Ошол эле мезгилде эми өзүңүздөр байкап атасыздар, кээ бир учурларда кайрадан ооругандар, жуктургандар болууда. Бирок ошол эле мезгилде айтып кетейин, эмделген адамда оору жеңил жана тез өтүүсү байкалууда. Ошондуктан эмдөө бул дайым айтып келгенбиз. Мен бүгүн дагы айтып кетем, чакырып кетем биздин жарандарыбызды. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сактоо өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Ар бирибиз өзүбүздү, жакындарыбызды, туугандарды, ата энелерди эмдесек, биз ушул оорудан сактанып калабыз деген кепилдик түзөбүз. Дагы бир жолу чакырып кетем, эмдөөгө барыңыздар. Азыркы күндө билесиздер, ошол эле 850ден ашуун эмдөө пункттары иштешип жатат. Биздин мобилдүү бригадалар иштеп жатат. Ар бир эмдөө пунктунда каалаган эмделүүчү материалыбыз же болбосо вакцинабыз бар. Билесиздер, Sinopharm'дан баштап Pfizer келди, Moderna келди. Жетиштүүбү азыркы учурда бизде? Азыркы учурда вакцинанын саны жетиштүү. Мына өзүңүздөр жакында эле кече эле жакында көрдүңүздөр, дагы 1,5 миллион доза Sinopharm Кытай Республикасынан келип түштү. Ошондуктан биздин мамлекет акысыз ар бир жараныбызга эсептелген вакцинаны камдадык. Бир гана ошол жарандарыбыздын жообу болуш керек, барып эмдөөдөн өтүү. Эң эле чакырып кетүүчү ушул баягы хроникалык оорулары бар адамдарыбызды, аксакалдарыбызды, жаш улуу адамдарыбызды эмдөөгө чакырат элем. Жаштарыбызды дагы ошол өздөрүнүн туугандарын, жакындарын эмдөөгө алып келип, эмдөөдөн өткөрүүнү чакырабыз. Мурдагыдай эле туруктуу бет кап тагууну, колдорду жууп, ошондой эле заласында турчу заттар менен заласындадырып, аралыкты сактап, мурдакы санитардык жана эпидемияга каршы эрежелерди сактоого чакырып кетебиз. Негизи темп кандай болуп калды баштагы салыштырмалуу? Өзүңүздөр байкап атпайсыздарбы? Ай сайын бул оорунун саны азаюуда. Эмделүүнүн санында? Жок, оорунун катталуу учуру. Бул да болсо ошол эмделүүнүн оң таасир эткенин далилдеп турат. Бул илгертен эле белгилүү, эмдөө жугуштуу ооруларга каршы негизги жана арзан, ошондой эле эффективдүү жолу. Рахмат, бизди угуп жаткан жана көрүп жаткан угармандардын эсине салалы. Бүгүнкү Күн чалып программасында саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев бизде студиябызда бар. Сизди дагы ушул саламаттык сактоо тармагына байланыштуу суроолоруңуз же пикирлериңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. 0312 68 06 06 номуруна чалыңыз же болбосо 0709 68 06 06 номуру дагы иштөөдө, WhatsApp'тан чалып же жазсаңыз да болот. Эми ушул саламаттык сактоо тармагындагы реформаларга токтолсок да, айрым реформалар жасалганы жаткан экен. Министр Алымкадыр Бешеналиев маалымат каражаттарына билдиргендей, бир топ ооруканалар жабылып, бириктирилип же болбосо жаңыдан ачылат деп айтылып атат. Өзүңүздөн уксак, кайсы ооруканалар жабылат, кайсы ооруканалар бириктирилет? Маалымат берсеңиз. Чындыгында азыркы күндө Саламаттык сактоо министрлиги Алымкадыр Бешеналиевич жетектеп мурдакы өкмөттүн токтомунун негизинде бекитилген
пландарды ишке ашырууну максат кылып ошол иш чаралар азыркы күндө башталды. Өзүңүздөргө белгилүү, пандемия 2 жылдан бери көп жумуштарды токтотту. Токтотууга өбөлгө түздү деп эсептесек болот. Себеби негизги багытыбыз ушул пандемия менен күрөшүүгө, коронавирус менен күрөшүүгө багытталып калды дагы, калган пландагы иштерибиз токтоп калды. Ошол эми дагы белгилеп кетейин, көпчүлүк учурда адамдарыбыз ушул пандемияда коронавирусту жугузуп алуудан коркуп, ооруса деле ооруканаларга келбей, көпчүлүк учурда башка жугуштуу эмес ооруларыбызга багытталган керебеттерибиз бош турган. Мына бүгүнкү күндө менимче оорунун азайышы мурдагы түзүлгөн пландарды ишке ашырууга шарт түзүп атат. Ошол пландарды ишке ашыруу максатында биз азыр жакшы иштерди жүргүзүп жатабыз деп эсептейм. Бирок өзүңүздөргө белгилүү, массалык маалымат каражаттары, акыркы мезгилдеги социалдык желилерден тарап аткан маалыматтар элдердин көпчүлүгүнүн арасында бир терс маанайды түзөт окшойт. Терс маалыматтык маанайды түзөт. Себеби мен ойлойм, акыркы мына 21-жылдын ичинде, бир жылда салмак сактоо тармагында өтө көп жакшы жумуштар аткарылды. Курулуш иштери аткарылды. Медициналык мекемелерди заманбап, мезгилдин талабына жооп берген медициналык жабдыктар менен жабдылуусу аткарылды. Байкалган деле эмес, бул аткарылды. Биз ошол маалыматтарды буюрса жылдын аягында чоң эле бир көлөмдө же телевидение аркылуу, же радио аркылуу дагы бергенге азыр даярдап жатабыз. Себеби бул маалыматты билсе, элибиздин менимче ою оң жагына өзгөрсө керек. Мына бүгүнкү биздин маалымат берүүбүз, жолугушуубуз дагы мен ойлойм өзүнчө бир ой пикирди түзсө керек биздин калктын арасында. Анан билесиздер, жакшы нерсени уксаң, бул адамдын мээсинде тез эле жоголот. Бирок курч мүнөздөгү, терс маанидеги бир маалыматтар көбүрөөк окулуп, ал адамдын эсинде көбүрөөк калып калууда. Ошого 2017-жылы мына туберкулез боюнча дагы бизде азыр оптималдаштыруу иштери жүргүзүлүп атат. 2017-жылы өкмөттүн токтому менен ушул план бекитилген. Туберкулез кызматыны, жосо туберкулезге каршы күрөшүү кызматындагы оптимизация иштерин баштоо. Ал план негизинде жанагы кыска мөөнөттөгү, орто мөөнөттөгү жана көп мөөнөттөгү пландар болчу. Ошондой эле план 2018-жылы психикалык сергектик боюнча дагы бекитилген. Мына ошонун жумуштарды, ошол планды ишке ашыруу максатында бүгүнкү күндө биз психиатрия менен наркология ооруканаларын бириктирүүдөбүз. Бул уже бириктирилди, буйрук чыгарылып. Көпчүлүк биздин ошол стационарларда иштеген кызматкерлерден может өзүнүн жумушсуз калам деген ой менен, болсо өзүңүздөр билесиздер, адамдын турмуш шарты же жумуш шарты өзгөрүп атканда бир топ кооптонуу түзүлөт. Ойлонот, кандай болот, перспектива кандай болот депчи. Кооптонууга эч кандай себеп жок. Себеби бириктирилген кезде дагы административдик башкаруу бөлүмү бириктирилиши мүмкүн. Себеби эки мекеме бириктирилгенде бир жетекчи калат. Бир орун басар калат. Сөзүңүзгө аралжы. Угарманыбыз күтүп калды, суроосун угуп алып, анан кайра уланталы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз сизди, өзүңүз тааныштырып сурооңузду бериңиз. Менин атым Аскар, Бишкектен чалдым. Мен байкеге берейин дедим да, ушул 30 жылда Кыргызстан мен мындай карап көрдүм да, анализ жүргүзүп. Ошто бир больница куруп бериптир аны Кытайлар. Бишкекте болсо түрктөр жакында куруп, кече зорго берди анычы, Кыргызстанга өткөрүп беришти. Анан кийин
Пудовкинадагы ошо реконструкция кылышты. 30 жылда больница сала албаган мамлекет, анан кийин биз ушундай нерселерди кылдык, кандай кылынтат, мындай кылынтат деп неге жок жерден эле мактанат дейм да. Неге мактанасыңар? Мындай айтпайсыңар ушуну биз эч нерсе кыла албадык, ушундай деп эле жөн эле жок жерден эле мактана бергенди койсоңор эми. Рахмат. Түшүнүктүү. Угармандын пикири. Мен айтпадым, жана эле ушу угармандардын, жарандарыбыздын ортосунда ушундай пикир пайда болуп калган да. Бул жак болбой жатат, бул нерсе жок деп элечи. Мен ошого жана айтпадымбы? Жылдын аягына биз жакшы ролик даярдап, жалпы эле Кыргызстандын чегинде кандай жакшы жумуштар бүткөрүлгөндүгүнү айтып кеткибиз келет. Бир эле Оштогу Кытай Республикасы куруп берген шаардык оорукана эмес, мына 4 оорукананы бизде Азия өнүктүрүү банкы куруп бүтүрүп ишке киргизилди. Бул тууралуу билбейт да, элибиз билбейт. Мына жакында эле мен өзүм катышканмын. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич катышып Баткендеги окуялардан кийинки бүткөрүлгөн объекттерди билбейм. Кээде адам жакшы нерсени уккусу келбесе, укпайт. Айтсаң деле ага мындай маалыматты бере албайсың да. Бүгүнкү күндө ошол алыскы Лейлек районунун Кулунду айылында чоң хирургия борбору жумушка тапшырылды. Мен өзүм көрүп, ал бир эле имарат эмес. Анын ичиндеги толугу менен керектелүүчү медициналык жабдыктар менен заманбап. Тажикстан чегиндеги ооруканада ошондой шарттар түзүлсө жаман эмес. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жалдагы Энсомит дейбиз, охрана материнства, детства или биздин энелер жана балдар борбору. Ал жерде жакында эле мына балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмү курулуп берилди. Ассафа ушу биздин донорлордун эсебинен 500 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты менен 3 этаж заманбап оорукана. Ал жердеги мына фенотипирование жүргүзүлүүчү лаборатордук жабдык өзүнүн турушу баасы $250 000 турат. Бул биздин энелерди азыркы билесиздер, ушул фенотипирование же баягы клетканы аныктоо үчүн Алматага же Москвага алып барып, же болсо өздөрү алып барып, же болсо жиберип жүргөнбүз да. Азыркы күндө ошол энелердин ошол жака барып акча каражаттын коротууну биз токтотуп, мына жакшы оорукана түзүлүп ачылып атпайбы? Мындай ооруканалар аябай көп курулуп атат, ачылып атат. Бул тууралуу биздин жараныбыздын ошол эле учурда саламат сактоо тармагында негизи көп жылдан бери чечилбей келген көйгөйлөр көп да, муну да тана албайбыз. Угарманыбыздын пикиринде дагы чындык бар. Келиңиз жанагы реформа боюнча сүйлөшөлү, сөзүбүздү уланталы. Ошол эки оорукананын бириктирилишин жөнүндө айтып жаттыңыз эле. Ошол учурда ошол кызматкерлер, мисалы дарыгерлер, врачтар жумушсуз калабызбы дегенде кооптонуп болот атпайбы? Алар кандай болот ошондо? Алар өзүнчө башка жактан кызмат таап берилеби? Министр айтып атат, мисалы мен эч кимди жумушсуз калтырбайм депчи. Туура. Бул жагын кандай чечип атасыздар? Эң туура. Мисалы үчүн биз эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун рекомендациясынын негизинде иштер жүргүзөбүз. Себеби бүткүл дүйнө боюнча иш аракет бирдей жүрүш керек. И Кыргызстан бул иштерден четте калбашыбыз керек, артта калбашыбыз керек. Ошол жумуштарды дагы жүргүзүүгө, ишке ашырууга ушул багытта жумуштар жүргүзүлүп атат. Келечекте мына психикалык оорулар менен ооругандар, туберкулез менен ооруган оорулар өзү негизинен амбулатордук шарттарда дарылануу керек да. Биздин акыркы мезгилдеги мына ооруканалар жанагы жананыбыз айткандай эле кээ бирлери өтө мындай, кандай десем, начар абалда. Аларды ремонттоого каражат жетпегендиктен биз башка имараттарга которгонго муктаж болуп атабыз. Ошондой эффект берет деп ойлоп атасыздар да, Ооба. Биз бошогон имараттарды ошол начар абалдагы жайгашкан кээ бир бөлүмдөрүбүздү ремонттоп жайгаштырып, аларга жакшы шарттарды түзгөнгө милдеттүүбүз жана түзөбүз деп эсептейм. А бошогон биздин кадрларыбыз эгер бошоп калса, бул азыр бошогон жок эч ким. Бошоп калса, аларды биз кызматка койгонго милдеттүүбүз. Эч ким четте калбаш керек. Эгер адам өзү иштебейм деген болсо, анда
мыйзам чегинде компенсация төлөнүп берилет. Дагы бир айтып кетчү нерсе, өзүңүздөргө белгилүү суроо деле туулат. Көпчүлүк учурда бизден сурайт, мына адистериңиздер жетишпейт, врачтар, анын ичинде медайымдарыбыз. Мына бошогон биз адистерибизди, врачтарыбызды дагы, медайымдарды дагы окутуп, кайрадан даярдап, ошол бош жердеги, муктаж жердеги бөлүмдөргө адистерди жиберип, ошол жердеги жетишсиздикти биз толуктаганга уже ал жерде дагы шарт түзүлүп атат да. Бул дагы оң маанидеги иштер деп эсептейм. Ошондой эле жакында эле мына кече менимче бүт массалык маалымат каражаттарынын чыкты окшойт. Туберкулез ооруканасы, билесиздер, Советский көчөсүндө, Дордой чегинде. Ал жерде Немет банкы менен Германиянын банкынын аркылуу аябай заманбап 127 орундуу туберкулез больницасы курулуп бүткөрүлдү. Эми бул деле ошо биздин пландын негизинде баратат. Бир аз кечиккендиги, билесиздер, мамлекеттик сатып алуулар мыйзамынын чегинде көп иштер убакытты талап кылат экен. Пандемияга байланыштуу көп иштер бир аз басаңдап калгандыгына байланыштуу бул жумушубуз кечигип калды. Азыркы күндө Германия банкы сатып алуулар аркылуу ошол мекеменин жабдыктарыны, мебелдерини жарыялап жатат. Эгер ушул иштер ишке ашкан болсо, мен ойлойм, экинчи кварталдан бул оорукана жумушка кирет, эксплуатацияга тапшырылат. Бул Чүй облусуна жана Бишкек шаарынын толугу менен туберкулезге каршы тейлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы бир кошумчалап айтып кетейин, шаардык туберкулезге каршы диспансер, билесиздер, бир эле жерде мына Бөкөнбаев көчөсүндөгү эми бүт шаардан амбулатордук жардам алуучу ошол жерге каттап жатат да. Имараты эски. Ошол имараттын ичиндеги кызмат ошол ооруканага жылат. Бул дагы болсо биздин Бишкек шаары менен Чүй облусунун жарандарына жакшы тейлөнүүгө шарт түзүлөт деп эсептеймин. Мисалы бул бир канча мындай так цифра менен айтып бересизби? Мисалы ошондо канча кургак учук менен дарылаган оорукана жабылып жатат, канчасы бириктирилип жатат? Буга чейин мен айтып кетейин, мына 40-тан ашык окшойт, биз билген. 40-тан ашык оорукана жабылып жаткан жери жок. Бириктирип атат. Оптимизациянын негизинде, мисалы үчүн, мына Баткен облусунда 2017 жылы 70 койкадан 30 керебетке кыскарылган областтык ооруканачы. Азыркы күндө 30 керебет иштеп жатат. Бирок облустарда биз калтырабыз деген оюбуз бар. Бир облуста жок дене бир оорукана, туберкулезге каршы оорукана туруш керек. Ошол мезгилде ошол облустагы керебеттерди биз райондук же болбосо шаардык ооруканалардын составына киргизебиз. Бул дегенибиз, акыркы маалыматтарга таянсак, мына ФОМСтун отчетунун негизинде оорулуулар азайганына байланыштуу керебеттер бош турат. Эми чоң имаратты, ошончо керебетти кармап, ошончо биздин штатты кармаганын эффективдүүлүгү жок да. Биз ошол бошогон акча каражатын, ошондой эле материалдык техникалык базаны башка багытка жөнөтсөк, ал жакшы маселелерди чечмек. Мына мисалы үчүн Кызыл Кыя шаарын мен билем, психонаркология бөлүмү өзүнчө бир имаратта жайгашкан, бирок абалы МЧС тарабынан жараксыз деп чечилген да. Эгер биз баягы костный туберкулез деп коебуз, внелегочный туберкулез, аларды бошотсок, биз ал жерге 2 ГСВны, ошондой эле психонаркологиянын бөлүмүнө киргизип, алардын шартын жакшыламакпыз. Бошогон биздин кадрларыбызды, баягы мен жогоруда айтып кеткендей, кайрадан даярдап, окутуп, ооруканада муктаж болгон бөлүмдөргө кадр катары иштеткенге өтө чоң өбөлгө түзүлөт. Психонаркологиянын дагы бир жагын айтып кетсек, биздин планда, билесиздер, Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын ичинде тери
ооруларына каршы диспансерибиз бар. Азыркы күндө ошолорго биздин наркология бөлүмүндөгү бошой турган имараттан орун жасап атабыз. Себеби наркология ооруканасын илгери мурда Бишкекте ошол тери оорулары диспансери жайгашкан. Биз буну менен баягы бошогон наркология психиатриядан бошогон керебеттерди дагы Кожбен диспансеринин керебеттери менен толуктайбыз. Өзүнчө тери ооруларына каршы диспансер жакшы шартка ээ болот. Ошондой эле ошол эле мезгилде жугуштуу оорулар ооруканасынан тери оорулар диспансерини жылдырып, жугуштуу оорулар ооруканасы өз багытында толугу менен иштеп калат. Дагы бир кошумча айтып кетчү нерсе, билесиздер, жугуштуу оорулар ооруканасында 470 орун бар. Бүгүнкү күндө 215 оорулуу ковид менен ооруп жатат. Ал ковид аймагы болгондуктан башка жугуштуу ооруларды биз ал жака киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби ооруларды тейлеген адамдар үчүн биз баягы жашыл зона түзгөнбүз. Аны биз ошол Кожбен диспансерге киргизген болсок, оорукананын аймагын экиге бөлүп туруп, ковид аймагы өзүнчө болуп калат. Башка жугуштуу оорулар үчүн дагы 250 керебетти биз ачат элек. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына бир айдан бери балдардын арасындагы жугуштуу оорулар дагы, мына өпкө оорулары, дем алуу органдарынын оорулары өтө көбөйүп, ооруканалардын жетишсиздигин байкадык. Ата энелер тарабынан да аябай көп нааразычылыктар билдирилип атты. Массалык маалымат каражаттарынан ушундай терс пикирлерди биз угуп аттык. Ошонун негизинде биз балдар ооруканаларын ачканга азыркы күндө көп аракеттерди жасап, басым жасалып, мына өзүңүздөр билесиздер, республикалык диагностикалык борбордо биз көп профилдүү балдар ооруканасын 3-чү оорукананын филиалы катары ачып атабыз. Менимче бул дагы жакшы жөрөлгө, жакшы иш-чара. Келечекте биздин планыбызда Бишкек шаарында дагы ооруканаларды, анын ичинен балдар ооруканасын көбөйтүү пландарыбыз бар. Кандай гана мүмкүнчүлүк түзүлүп калса, биз дароо ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланабыз деп ойлойбуз. Минздравдын аракеттери менин оюмча элибиздин баягы талабына жооп берет. Агай, дагы бир суроода, бул социалдык тармактан дагы ушундай суроолор келип атат. Маммологиялык борбор боюнча бул жоюлду деп айтылып атат да. Бул ошондо кандай болду? Мындай так маалымат бересизби? Жок. Маммологиялык борбордо бул өзүңүздөр билесиздер, онкология улуттук борборунун ичиндеги борбор. Негизинен мыйзам негизинде бул бөлүм катары эсептениш керек. Ал өз багытында иштеп жатат. Биз нааразычылыктар болгон кезде ордуна чыктык, нааразычылык менен келген жарандарыбызды Минскилерде кабыл алып сүйлөшүп, ошондой эле оорукананын жетекчилиги менен сүйлөшүп, азыркы күндө маммология бөлүмүнүн өз багытында иштешин камсыздоону талап кылганбыз. Кадрдык маселелери бар, бирок ал эми оорукананын өзүнүн ички маселелери. Ал жерде юридикалык маселелер болсо, бул юридикалык жактан чечилиш керек, мыйзам чегинде чечилиш керек. Биз кадрлык маселелерде юридикалык маселелерине кийлигишпейбиз. Бизге негизинен ошол маммология борбору өзүнүн багытында иштеп, калкты убагында тейлеп, нааразычылык жаратпаса болду деп эсептейбиз. И ошого биз аракет кылып жатабыз. Негизинен тейленүүчү же болбосо биздин ооруларыбыз четте калбасын. Бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип калдык. Кыскача токтолуп кеттиңиз. Ушул сиздер баштаган иштер канча убакытта жасалып бүтөт? Дагы реформанын алкагында дагы эмне иштер жасалат? Кыскача токтолуңуз. Чындыгында убакыт өтө тез өтөт. Биздин дагы, мен ойлойм, иш аракетибиз ушул иштерди тез аранын ичинде бүтүрүү болуу максатыбыз бар. Дагы кошумчалап айтып кетчү нерсе, биздин планыбызда мына азыр шаардык башкармалык менен биргеликте, өзүңүздөр билесиздер, 18-жылы шаардагы 19 ЦСМ
4 ЦСМге бириктирилген болчу. Тилекке каршы бул максат өзүнүн максатына жетпеди. Тейлөнүүчүлөр же болбосо биздин пациенттерибиз Бишкек шаарынын жарандары баягы пландагы тейлөөнүн ала албады. Бириктирилген ЦСМдер өзүнүн милдеттерин так аткаранга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул жерде финансылык дагы жетишсиздер эмес. Бул жерде баягы справедливость дейбиз го, тең бөлүү болбой калды окшойт. Четки ЦСМдер бир аз акчасыз калды. Анан жетекчи мына аймакты чоңойгондо толугу менен көзөмөлгө алганга да мүмкүнчүлүк түзүлбөйт экен. Ошону биз азыр өзгөртүп, ушул жетишсиздерди убагында оңдоп кетүү максатында биз Бишкек чегинде азыр 10 ЦСМди жаратканга аракет кылып атабыз. Ошол 4тү кайрадан реорганизация кылып, ошондо ар бир район, ар бир микрорайон өзүнүн ЦСМине ээ болот. Ал жерде өзүнчө жетекчилик болот, өзүнүн финансированиясы мененчи. Себеби билесиздер да, теңсиздик бул нааразычылыкты жарата берет. Теңсиздик ошол биздин кесиптештердин арасында нааразычылык жараткан. Себеби билесиздер, мына эски микрорайондор менен жаңы жыл массивдер, курулуштарда калктын саны ар түрдүү. Ошол тейлөнө албай калгандыгына байланыштуу, ЦСМдердеги түзүлгөн кезектер бул дагы бизди ушул ишке барганга түрткү берди. Мен ойлойм, жакын күндөрдө ушул реорганизация ЦСМдер жүрөт. Наркы жумадан, анан жаңы жылдан баштап ошол ЦСМдер өзүнчө финансированияга ээ болуп, материалдык техникалык базаны чыңдаганга, ремонттон өткөргөнгө, лабораториялык баягы борборлорду түзгөнгө өбөлгө түзүлөт. Адам баласы алыстан келип бир четки лабораторияда текшерилбеш керек деп эсептейбиз. Кирген мекемеден толугу менен текшерип, колуна бүт анализдерин алып, жана врачка барып ошол жерден рекомендация алып, же болбосо дарыланып чыккан болсо, бул өтө чоң жетишкендик деп эсептейм. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз бүгүн ушул саламаттык сактоо тармагында жасалып жаткан реформалар боюнча сөз кылдык. Суроолорубузга саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев жооп берди. Сизге рахмат, убакыт бөлүп келип бергениңизге. Угарман, бул эфирдин кайталоосун Маралдын Фейсбуктагы баракчасынан көрсөңүз болот. Аты жөнүм Бахар Хакимова. Кийинки эфирлерде амандашабыз. Саламатта туруңуз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.